Мен чын айтсам атасын жакшы билбедим элем. Анан Болот ака деген аксакал менен өткөн интернетте улакта сүйлөшүп калсам айтты. Бул Кашкаттын атасы ушу Бегубай палбан чабат эле, ошо чабып 50 чоң бээнин улуна саткан. Деп ошентип мишуктум да мен. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Мына Базар Коргон Акман айылына келтабыз. Мырзакул досубуздан бүгүн бир өспүрүм менен бир күчтүү ат чыгат. Буюрса, жанагы историясы жакшы булардын. Бирокта Мырзакул, ассаламу алейкум. Досум, кандайсың? Тессиң ба? Ден соолуктар. Тай ушул. Тай. Анда бүгүнкү чыгарылышта бир тай менен ат дедиң, а? Анда ушу тайдан баштай берели. Кандай тай бу? Өзүңүн үйрүңөн чыкканбы? Же келгенби? Өзүмгө. Өзүңүн эле бээлериң балдар, а? Туугандар, бу Мырзакулдагы аттын кылдарын кармап келген. Күчтүү аттарды, күчтүү бээлерди, ушундай кулундарды. Буюрса, аталары менден чыккан болсун. Тайбастын аталары дагы. Мына бүгүн маалымат кандай болот? Бу экинчи ат дагы күчтүү аттарга барат дедиң. Ооба. Чоң пулга алгансың. Ооба, чоң пул. Азыр арзан эле коем деп атасың. Акча керек болуп сатып атам. Мына акча керек болуп калып, арзаныраак чыгат. Бу жашы кандай бунун? Майга барып кудаган 2 жаш болот, азыр 1,5 жаш. Бою жакшы экен, а? Бу орустарга окшош го, досум. Досум, мында энесин аралаш. Орус бар деген, а? Энесинде орус бар. Атасы кыргыз. Мына атасы кайсыл аттарга барып калат? Атасы өзүм жылкыма чыккан, өзүм жакшаттарым, ошол малдар. Боюн караңыздар. Бою канча чыгат, Мырзакул? 155ке жооп токто калат. Жок, а? Менин боюм 180 чыкса керек жөн. Бу ден соолугу ичип жеши жакшыбы? Айтып эле турат да сыртынан эле. Мына мындай тартып койсоң. Башы кочкор тумшук экен, достор. Бу үйдө Минилген эмес. үйдө эле турабы бу жер? Ооба, сарайда эле турат. Талааныкы эмес экен да, талаада болгондо башкача болот эле азыр. Сарайда эле турат. Кочкор тумшук. Бу эне тарабында орус бар дедиң, а? Ооба, Эми атасы тууралуу бир аз айтып кет эми. Атасы өзүм чапкан күрөң ат болгон жакшы. Жакшы жараганбы? Ооба. Эми жалаң жакшы ат мингем. Анткени эч бир жарабаган ат минген эмесмин мен. Мына Жалаң улакка барган жакшы ат мингем. акчасына карабай алгансың. Ооба. Аттарды дагы. Аттын жакшысын минип. Жакшы ат мингем. Мына биздин чыгарылышыбызда мына аттарды чыгарып жүргөн, аттарын саткан, 1-2 жолу өспүрүм чыгарып саттың, а? Ооба. Бу баасын кандай коесуң? Баасын $2,5 атам. $2,5. Коюп берем. Мына достор, жеп ичиши буту колу таза дедиң, а? Эми бу өспүрүм. Буюрса, мына экранга номерди коюп койдум, Мырзакулдун. Бул Мырзакулдун аты. Мына чоң пулга алып үйүргө койду. Мына үйүрдөн кийин бакмалап коюп туруп азыр сатууга чыгарып атат. Мырзакул, бу маалыматы кандай болот, досум? Муну мен ушу Кабадан Жеңиш ака дегенден алгам. Кабадан келген. Ооба, Кабадан келген. Анан кийин атасы, унун атасы Акбаралы деген ака бар экен Кайнарда. Ошондой, ошол Бегубай палбан акалар чабып буну атасын. Анан чоң пул Өзбекстанга сатылган экен. Анан мен түгүн сураштырып, ушу үйрө койгон мат келипчи. Чоң пулга жакшы пул калып. Канча бээде жүрдү азыр? 20 бээде жүрдү быйыл. 20 бээде. Тегиз эле боозбу? Ооба, бээлерин тегиз эле бооз. Жакшы. Азыр жашы канча асый болуп калды? Жашы жазгы 6 асый, азыр 5 асый. 5 асыйдан 6 асыйга чейин. Улактарын көрүп эле жүргөнсүң. Улагы жакшы. Өзүң чаптыңбы, чаппадыңбы? Чаптым, мен салдым. Зор барабы? Ооба, жакшы. Мына достор, аттын кабагы. Мойну
көкүрөктү караңыздар. Эми бу кыргыз жылкы да бул. Bunun негизи эле жарабаганы жок, а? Тегиз эле жарап келатат. Анан bunun атасы дагы эми уккан кулакка жомок окшоо кылса керек, өтө чоң пулга сатылган. Ал тууралуу билесиңби? Мен чын айтсам атасын жакшы билбейт элем. Анан болот ака деген аксакал менен өткөн интернетте улакта сүйлөшүп калсам айтты. Бул Кашкаттын атасы ошо Бегубай палуан чабат эле, ошо чабып 50 чоң бээни улуна саткан. Деп ошентип мишуктум да мен. Мен да ошентип уккандай. Бул жондо саяпкер Нурбек деген балада бир Дулдул деген ат бар. Ооба. Ошо чоң ат, ошо экөөнүн линиясы биттеген, ошо чоң аттын дагы. Анан мунун дагы бир жакшы чериги бар эле, эмне Сагын деген ака да бар эле, Жаңакманда. Ал өлтүрүп алды. Ал да жакшы жарай беле? Алам жакшы жарайт. Бу улагына жооп бересиңби буну? Улагына, үйүрүнө жооп берем. Өзүң жакшы эле пулга алдың эле, эми арзаныраак чыгарам деп атасың, а? Ооба. Бу канчага келди эле, сыр кылбай айтпайлыбы элге? Көрүүчүлөргө. Жакшы пулга келген бул. Азыр канча деп чыгарасың? Азыр ушу 350 000 эле чыгарам. Жакын. Пайдаландың, үйүр койдуң, а? Үйүр койдум, пулун алдым. Буту колу таза аттын. Таптаза буту кол, жеп ичиши. Мына, эним атты көрсөтчү, ол жерден бир жылоолотуп поворотторун азыр байкап турабыз. Эми жылоолору укмуш булат. Поворотторун айландырып. Жаныбар. Жанда ямаш деген мына адат жок. Уже такшалып, какпаш болуп калган. Ошол жактан бир кой берип койсоң болот. Эми тумшукту болушунча көтөрөт экен да, созот экен. Бир кой берип койчу. Достор, ушулат. Акманда турат, базар коргондо. Биз кыскача эле маалымат бердик. Өзү бунун тарыхы өтө узун аттарга барат. Бою тарткансыңбы, Мырзабек? 1.60 чыкса керек. Мен тарткан эмесмин, чоң ат бирок. Чоң ат. 350 000ге коюлду. Эми багуда сырттарым бар, чакымын багып түшүндүм. Буту колу таза, Таза, таптаза. Мына достор, буну эми үйүргө коюп, колун алып сата турган ат. Негизи ушул убакка чейин жарап келаткан жылкылар. Кыргыз жылкы. Колдон келишинче маалыматты бердик, достор. Биздин каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар. Келип минип, жанынан дагы текшерип, соодан аласыздар. Албетте кеми болот, айткан пулуна сатпайт. Мырзабек, телефон номерди айтып койчу Озеке. 224 97 50. Буруп туруп кагып койчу, даңгал мындай.